Саламатсыздарбы биздин кадырман көрөрмандар жана биздин кадырлуу угармандарыбыз баарыңыздар менен үй бүлөлүк окуя радиосунда иммунитет уктуруусундабыз жана менин аты жөнүм Айнура Миназарова, радио алып баруучу журналист сиздер менен чогумун. Бүгүнкү эфир алкагында биз азыркы маалда күч алып турган балдар арасындагы кызамык оорусу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул эмнеси менен коркунучтуу оору, эмне себептен быйыл өзгөчө күчөп турат, буга чейин эмнеге кызамык деген ооруну анда-санда эле бир укпасак бир укчу көп укчу эмес элек, негизи бул оорунун кесепеттери барбы, коркунучтуу же жокпу, эмдөө алыш керекпи, албаш керекпи, мына ушул тууралуу баардык ошол маалыматтарды биз бир саат аралыгында караганга аракет кылабыз. Анан баарыбыз билебиз, бала төрөлгөндөн эле вакцина алгыла, эмдөө алгыла дейт. Анын ичинде, ошо эмдөөлөрдүн ичинде кызамыктыкы да барбаса, анан аны алгандар бар, албагандар да бар. Негизи оорунун көбөйүп кетүүсүнүн себеби эмнеде? Жана бул балага коркунуч жаратабы? Негизги бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы. Жана эфирибиздин ардактуу биздин коногубуз эне номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун эненин жана баланын ден соолугун коргоо иштери боюнча директордун орун басары Эркебаева Асылкан Келдибековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы жетип алдыңызбы, Асылкан эже? Рахмат. Менин апам аты да Асыл. Асылкан деген, Асыл деген аттар аябай сонун угулат да. Анда өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып бериңизчи. Мен ушул номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда көп жылдан бери иштейм. Врач, балдар дарыгери катары ошол 1998-жылдан бери иштеп келе жатам. Мен жаңы жумушка келгенде төрөлгөн балдар ушу азыр бала болуп калышты. Алардын балдарында карап жаткан учурум азыр. Ошол эле бир эле үй бүлөлүк 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмгектенип келе жатам. Агарып көгөрүп келаткан турбайсызбы бир жерде? Качандан бери ушу эненин жана баланын ден соолугун коргоо иштери боюнча директордун орун басары болдуңуз? Мен ушул буга чейин ошол балдар дарыгери катары, андан кийин үй бүлөлүк дарыгер катары, анан ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси катары иштеп келгем. Анан бул кызматка ушул айдын 1-мартынан баштап кайра иштеп жатам. 2018-жылы да иштегем бул кызматта. Андан кийин жанагы оптимизацияга байланыштуу кайра балдар дарыгери катары иштеп калгам да. Быйыл дагы кайра ошол ордуңузга кайттыңыз. Кайра келип иштеп жатам. Кут болсун ордуңуз. Асылкан эже, ошол азыркы маалдачы ошол кызамык оорусу көбөйүп жатпайбы? Бул алдыда токтолобуз. Алгач мен ушул оору жөнүндө кайрадан кайткым келип атат. Анткени бизде баягы оору күчөбөгөндүктөн бул теманы деле алып чыгуунун кажети жок болчу. Быйыл кадимкидей буга муктаждык болуп калды да. Ушу жалпысынан кызамык оорусу, биз баарыбыз дене кызарат экенин билебиз жалпысынанчы. Негизинен бул эмне болгон оору? Кызамык оорусу бул курч, жугуштуу, мындайча айтканда инфекциялык оору да. Бул оору менен көбүнчө жаш балдар оорушат. Айрыкча 2 жаштан 10 жашка чейинки балдар, 1 жаштан 10 жашка чейинки балдар көбүрөөк оорушат да. Бирок акыркы учурларда чоңдордун да ооруганы катталып жатат. Быйылкы жылы бизде 2023-жылы ушул кызамык оорусу көбүрөөк катталып жатат. Бул оору негизи аба аркылуу жугат. Аба аркылуу ошол оорулуу, бейтап жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, дем алганда абага бул вирусту бөлүп чыгарып, аны соо адамдар, ооруган кишилер абаны жутканда ооруну жугузуп алышат да. Сөзсүз эле баягы контакт болбой эле, аба аркылуу эле жугат. Бул өтө бат жуга турган инфекция болуп эсептелинет да, жугуштуу оору болуп. Белгилери кандай болот негизинен? Дене кызарат, андан башка алгачкы белгилери? Кызамыктын алгачкы белгилери бул сасык тумоо оорусундай болуп эле башталат. Мисалы балдарда мурду бүтүп, мурду агып, жөтөлүп башташат. Жөтөлгөндө кургак жөтөл болуп, бат-баттан какылдап жөтөлүп калат да бала. Андан жөтөлүп баштагандан кийин дене табы көтөрүлүп баштайт. Дене табы көтөрүлгөндө ал 38-40 градуска чейин көтөрүлүп кетет дене табы.
Андан көздөрү кызарып, жарыктан коркуу пайда болот, жарыкты карай албай бала, анан чылпактап, көзүнөн жаш агып, ушундай белгилер менен башталат да. Башталган мезгили, башталыш мезгили ушул симптомдор менен, ушул белгилер менен башталат. Андан кайсы учурда анан денеге чыга баштайт? Бул башталыш мезгили негизинен 3-4 күнгө чейин созулат. Анан ушул ооруп баштагандан кийин 4-күндөргө барып, кээде 5-күнгө өткөндө ошо майда кызыл бүдүрчөлөр пайда боло баштайт да. Бул бүдүрчөлөр, кызыл тактар бүдүрчөлөр биринчиден ошо кулагын аркасынан чыгып баштайт да, кулактардын аркасынан чыгып, анан чекесине чыгып, бетине чыгып баштайт. Анан бул кызыл бүдүрчөлөр бири-бири менен кошулуп көбөйүп баштайт. Анан ошол ооруган кызыл тактар чыккан күндүн биринчи күнүндө ошол кулагынын артынан, чекесинен, бетинен башталып биринчи күндө, экинчи күнгө өткөндө уже бул бүдүрчөлөр ылдыйга түшүп баштайт да. Денесине, мойнуна, денесине тарап баштайт экинчи күндө. Андан кийинки күндөрү колдоруна, буттарына түшүп бүдүрчөлөр тарап кетет да. Бул баягы чиркейдин чакканынан айырмаланабы бул кызыл бүдүрчөлөр? Айырмаланат. Майда тактар, алар айырмасы бул бири-бири менен кошулуп баштайт да. Ошол негизи мүнөздүү да. Кошулганда чоң кызыл болуп баштайт, жайылып, чоң кызыл тактар пайда болуп баштайт да. Анан бул кызамыктын ушул бүдүрчөлөрүнө эң мүнөздүү нерсе бул этап менен чыгат да. Ошо мен айтпадым, биринчи күнү бетине чыгып, экинчи күнү мойнуна, анан ылдыйга түшүп баштайт деп. Ошол этаптуу чыгышы мүнөздүү. Башка инфекциялардан, инфекциялык оорулардан, ошо именно бүдүр чыгып ооруган инфекциялардан айырмасы ошол этаптуулук мүнөздүү да. Ошол кызыл бүртүкчөлөр чыга баштаганда деле дене табы түшпөйт да, ошол эле сакталып турабы? Дене табы ошол башталган мезгилде эле көтөрүлөт, 38-40 болуп, анан кайра бүдүрчөлөр чыкканда дагы өйдө көтөрүлүп, дагы чыгышы болот, дене табы көтөрүлөт. Анан ошол үчүнчү бүдүрчөлөр чыгып баштагандан 3-4 күнгө барып, анан уже дене табы нормага келе баштайт да. Кычыштырабы бул бүртүкчөлөр балдарда? Ооба, бир аз кычыштырышы да мүмкүн. Анан ошо денеси, баланын денеси тердеп, ным тартып турат. Бул вирустар негизи ошо дем алуу органдарыны сүйөт да, дем алуу органдарын, анан тамак сиңирүү органдарынын баягы челик кабыктарына жакшы жабышат да. Анан нерв системасыны жакшы сүйөт бул вирустар. Ошол органдарды жакшы жабыркатат да, күчтүү жабыркатат. Жабыркатканда демек балада дем ала албайт, ушундай тамак ичкиси келбей калабы же кандай? Табити жок болуп, шалдырап, эчтеке жегиси келбей, ошондой белгилер болот. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, баягы температура болот, дене табы көтөрүлөт, анан бала шалдырайт деп. Ушул инкубационный же жашыруун мөөнөтү дейбизби? Ошол учурдан кызыл бүртүкчөлөр чыкканга чейин канча күн өтөт болжол менен? Жөтөлүп, баягы дене табы көтөрүлүп, анан бүртүкчөлөр кулагынын артынан чекесине чыкканга чейинки учурда. Бул башталгыч мезгили 3-4 күнгө созулат. Андан кийин ошо бүртүкчөлөр чыккан мезгил дагы 4-5 күнгө чейин созулат. Жашыруун мөөнөтү качан? Мисалы бала канча күн мурун жугузуп алган болот оорууну? Биз инкубациялык мезгилдейбиз. Жашыруун мезгили бул 9 күндөн 17 күнгө чейин созулушу мүмкүн. Эң чоң созулган күн 21 күнгө чейин деле созулат. Орточо бала 7-14 күн ичинде ооруп калышы мүмкүн да, ошол байланышы болгондон кийин оорулуу адам менен. Берки мисалы ошол ооруну алып жүрүүчү бала канча узак убакка чейин ал ооруну алып жүрүүчү болуп башкаларга жугуза берет? Башкаларга жугуза турган убагы ошол ооруган күндөн баштап
ооруп ага биринчи белгилери пайда болгон күндөн баштап анан бүдүрчүлөр тактар пайда болгондон 4-5 күнгө чейин жугуштуу болуп эсептелинет ооруган бала. Бул баягы оорлошуп кетпеген учурда, жеңил орто түрлөрүндө да. Оорлошуп кеткен учурларда бала ошол ооругандан баштап андан кийин 10 күнгө чейин ошо бүдүрчүлөр пайда болгондон дагы 10 күнгө чейин жугуштуу болуп эсептелинет. 15 күн экенде бул жолу менен 2 жумага барып калат. Жакшы. Ушул азыркы учурдагы абал жөнүндө сурагым келип атат да. Эмне себептен быйыл ушул кызамык менен ооруган балдар көп катталып жатат? Сиз жогоруда айта кеттиңиз, чоң адамдарда дагы бар деп, Мунун себеби эмне менен байланыштуу? Мунун себеби негизи кызамыктын вирустары биздин өлкөдө бар. Ал вирустар жашайт. Биз эндемичная зона деп коебуз да. Бул вирустар бизде бар. Анан бул көбөйүп кеткенин себеби бизде ошол эмдөөдөн баш тарткандардын, эмдөө албай калган балдардын саны көбөйгөндүктөн оору күчөп жатат да. Бизде бул кызамык оорусунун күчөшү 2015-жылдагы катталган. Анан ар бир 6-7 жылда мындай подъем деп коебуз да, көтөрүлөт да, бул вирус башын көтөрөт. Анан ошол убакта, башын көтөргөн убакта эмдөө албаган балдар көп, иммунитети жок балдар көп болгондуктан оору күчөп кетет да, баттарайт. Бул негизи кызамыктын вирусу өтө контагиозный деп коебуз да, 96% контагиозность деп коебуз. Аябай баттарап, бат жугат да. Даже подъездная инфекция деп коебуз. Бир подъезден бир эле бала ооруса, ошол бүт подъездге жугушу, подъездеги балдарга жугушу мүмкүн. Эгер ал балдар эмдөө албаган болсо, иммунитети жок болсо, кызамыкка каршы. Мисалы, эмдөө алган бала канчалык деңгээлде коопсуздандырылат да, ал жукпайт деп айтууга мүмкүн? Эмдөө алган балдар 96%ке чейин корголот да. Анан эмдөө алган балдар кээде ооруп калган учурлар деле катталат, бирок ооруп калган учурда жеңил өтөт да. Мондай кабылдоо сезгенүүлөрдү көп бербейт да. Жеңил эле формада өтүп кетет. Анткени организмде коргоочу антителолор бар. Ал вирусту киргизбегенге аракет кылат да, антителолор. Быйылкы ооруп жаткан балдардын канча пайызы ушу эмдөөдөн баш тартып койгон ата-энелердики? Ошол биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борбору боюнча алганда дээрлик 90% эмдөө албаган балдар ооруп атышат бизде. Эмдөөдөн баш тартуунун себеби эмнеде болуп атат? Ошол баш тартуунун себеби ошо жаш ата-энелердин, айрыкча ошо жаш ата-энелердин түшүнбөстүгүнөн болуп атат деп ойлойм да. Биз канчалык айтып, түшүндүргөндө деле интернеттен туура эмес маалыматтарды алып алып, анан мондай ооруган алган балдар деле ооруп атпайбы? Анан бул вакцинанын сапатына биз ишенбейбиз. Анан кийин эми Кудайга биз эми монтип басымдуулук кыла албайбыз. Кудай өзү сактайт, Кудай Алла өзү сактайт деген ишенимдерден уламай деген көз караштарда бар да. Канчалык аракет кылып түшүндүрүп айтканда деле баш тарткан айрыкча жаш ата-энелер көбүрөөк да бизде. Алар ушул баш тартуу менен эмдөөдө баланын өмүрүн коркунучка салып жатышат. Баланын укугун бузуп атышат деп да айта алам да. Ошондуктан биз аябай аракет кылып атабыз, маалыматтарды беребиз, ата-энелер менен сүйлөшөбүз. Анан кээ бирлер кайра макул болушуп алган, эмдөө алган балдар, ата-энелер да бар, алдырган балдарны. Бирок көпчүлүгү азырынча баш тартып жатышат. Бирок сиздер кыйнай албайсыздар, алыш керек деп. Эгер ата-эне баш тартып атса. Аябай баш тартса, биз ошондой эмеде бар экен, баш тартканга укугу бар деген
түшүнүк кат жазып берип коет. түшүнүк кат жазып беришет. Жоопкерчиликти өз мойнубузга алабыз деп. Бирок баланын ден соолугу үчүн, келечеги үчүн эмдөөнү алыш керек. Ушул дал ушул кызамыкка каршы эмдөө канча жашта алынат балдарга? Канча жашта сайылат? Бул жан башына сайылабы же капельницабы же колунабы? Кызамыкка каршы вакцина эмдөө бул КПК вакцина дейбиз да. Кызамык, тепки, анан кызылча оорусуна каршы 3 ооруга каршы бир вакцина жасалат да. Бул вакцинаны биз балдарга 1 жашында жасайбыз. Анан 6 жашында кайра иммунитетти бекемдеш үчүн кайра 6 жашында жасайбыз. 2 жолу алышат да. 1 жашында, анан 6 жашында. Биздин улуттук календарь боюнча ошол 2 жаш, 1 жаш 6 жашында алышат. Анан кандайдыр бир себептер менен 6 жашында албай калган балдар болсо, аларды биз ушул КПК вакцина менен 10 жашка чейин жасасак болот эмдөөнү. 1 жашында сөзсүз алышы керек. 1 жашында алышат. Анан эгерде 1 жашында албай калган балдар болсо, аны деле 2 жашта, 3 жашта, кайсы жашта болсо деле жасаганга аракет кылабыз да. 10 жашка чейин ушул вакцинабыз жасалат да, КПК вакцина дегенибиз. КПК азыр бул акысыз да, Албетте вакцина акысыз. Мисалы, эфирден кийин апалар барып, биз албай калганбыз, азыр алгыбыз келет десе, сиздер сайып бересиздер. Сөзсүз түрдө жасайбыз. Баланы карап, текшерип, приемго кабыл алууда карайбыз баланын дене табын өлчөйбүз, тамагын карайбыз. Курч процесстер, курч оорулары жок болсо, биз албетте жасайбыз. Негизи эгерде бала ооруп, эми айыгып келе жаткан учур болсо деле, ал убакта деле вакцинаны эмдөөнү жасасак болот. Эмдөө жасалгандан кийин деле баягы башка вакциналардан кийинки сыяктуу эле балада дене табы көтөрүлүп, бир аз чыргоолонуп, ушундай байкалып болот да. Бул вакцинадан кийин алган күнү же алган күндөн 3 күндүн ичинде эч кандай реакциялар болбойт. Бул вакцинадан кийин 7 күндөн 14 күнгө чейин болушу мүмкүн. Бир аз дене табы көтөрүлөт, 37 жарымга чейин эле. Анан бир аз ошондой майда бүдүрчөлөр пайда болушу мүмкүн. Буга эч кандай коркунучу жок, эч кандай дары дармек жазбайбыз. Бул өз алдынча өтүп кетет бул процесс. Мисалычы, чоң адамдар бала чагында ушул эмдөөнү албаган болсо, анан үйдөн баласы ооруп келсе, чоң адамдар деле ооруп калабы же алар туруштук бере алабы? Чоң адамдар, алар эгер кичинекейинде эмдөө албаган болсо, же ошо кызамык оорусу менен оорубаган болсо, алар да ооруп калышы мүмкүн. Эгер ошол ооруган бала менен байланышта болсо, чоң адамдарга деле ошол 72 сааттын ичинде биз эмдөө жасайбыз. Аларга, чоң адамдарга КПК вакцина эмес, ККВ деп коебуз, кызамык кызылчага каршы вакцина бар. Тепкиге каршы жок вакцинаны жасайбыз да. ККВ вакцина деп жасайбыз анда. Ал азыркы учурда бизде жок болуп атат. Могу сентябрь айында ошо келет деп күтүп жатабыз бул вакцинаны. Анан ошо албай калган чоңдорго, 10 жаштан өткөн балдарга эмдөө албай калган балдарга жасасак болот. Анан ошондой эле байланышта, оору менен байланышта болуп калган чоң кишилерге жасай алабыз ал вакцинаны. Мисалы, ушул кайсы бир инфекциялык оорулар же болбосо ошол эле гепатит А, кичинекей кезинде ооруса, кийин кайра оорубайт го, иммунитет пайда болуп калат дейт эмеспизби? Кызамыктачы кичинекей бала ооруса, кийин кандай болот? Бул кызамык оорусу менен ооруганда иммунитет эме деп коебуз да, стойкий, пожизненный деп коебуз да. Бир эле жолу ооруйт, жакшы иммунитет ошо өмүрүнүн аягына чейин сакталат. Бурабадоз деп калат, иштелип чыгат. Кызамык менен ооруганда. Естественный иммунитет ооруп айыкканда баягы өзүнүн иммунитети пайда болуп, ал ошол жашоонун акырына чейин жетет да. Эмдөө алганда деле ал деле иммунитет ошо сактайт жакшы. Чоң адамдар ооруп калсачы, алардыкы кандай өтөт көбүнчө ошол кызамык? Кызамык бул
негизи детский балдар инфекциясы деп коебуз да, бул балдарда бир топ жеңилирээк өтөт да, айрыкча вот айтып өттүм эмдөө алган балдарда. Чоң кишилерде оорураак өтөт, кабылдоолорго жолугуш бериши мүмкүн, күчөп кетет да, оорураак өтөт. Ошол эле белгилер болот баш ооруйт, дене табы ошондой эле жөтөлөт, дене табы чоң, даже 40 градустан өтүп андан чоң көтөрүлүшү мүмкүн. Чоң кишилерде негизи оорураак өтөт да. Балдарда деле жеңил өтөт экен деп көңүл бурбай койгон туура эмес. Балдарда деле эмдөө албаган балдарда сөзсүз түрдө оорулушуп кетет. Бул оорулушкондо пневмонияны берет, өпкөнүн сезгенишин берет. Менингит болуп кетиши мүмкүн, мээни чел кабыгынын сезгениши. Анан энцефалит болуп кетиши мүмкүн. Бул энцефалит болгондо баш мээнин сезгениши болот да. Мунун кийинки кесепеттери оор, инвалидностька алып келет, оор кесепеттерге алып келет да. Ошондуктан ушул мисалы бала ооруп, сиз айта кетпедиңизби, алгачкы 5 күн ичинде бул жанагындай жөтөл болот, баш ооруйт деп, андан кийинки учурда бул денеге бүртүкчөлөр чыгат, кызыл депчи, күчөп кеткен маалын, мисалы өтүшүп кетти деп качан айтса болот? Бул өтүшүп кетти деген маал, бул ошол бүдүрчүлөр пайда болгондо кайра температура чоң көтөрүлүп, анан бул жерде өпкөнүн сезгениши кошулганда жөтөлү күчөп, дем алуусу кыйындашып, баланын жанагы эмеси деп коебузго, сатурациясы түшүп кетиши мүмкүн. Ошо дем алуусу кыйындашып, жүрөккө дагы эме келет да, күч келип кетет да, пневмония. Анан бул жерде кызамыктын дагы бир эмеси, кабылдашы, оорулушу деп коеюн, эме круп деп коебуз да, жалган круп деп коебуз, ложный круп деп. Бул башталган учурда ложный круп пайда болсо, бул оорунун ошол проявлениясы деп коебуз да. Уже кийинки күндөрү бүдүрчүлөр пайда болгондон кийин пайда болгон круп, бул уже оорулушу деп эсептелинет да. Кайталанып пайда болуп атса, Если эгер ложный круп башкы учурда биринчи башталыш мезгилинде пайда болсо, бул оорунун белгиси болуп эсептелинет. Анан уже бүдүрчүлөр пайда болуп, уже бүдүрчүлөр пайда болгондон кийин круп пайда болсо, бул осложнениясы болуп, оорулушу болуп эсептелинет да. Ошо пневмонияда эле жалган круп бул оорудушуна да кирип калат да. Жалган круп болгондо билесиздер да, эми анда да аба дем алуусу кыйын болуп, баланын абалы оор болот да. Сактап калуу кээ бирде кыйын болуп калат да. Ушунчалыкка чейин, Сиз ошол кызамыктын коркунучтуу кесепеттери деп да мен бир атайын суроо жазып койдум элем. Жогоруда менингит, пневмония деп айта кеттиңиз, баш мээнин кабыкчасы сезгенет деп. Менингит бул ошол бир гана кызамыктан болобу же башка оорулардан деле келип чыгабы? Менингит башка оорулардан деле болот, башка вирустук оорулардын ошол оорулушу болот да. Мисалы суу чечекте деле болот, интравирусная инфекция да болот, өзү менингококковая инфекция деп коебуз. Ошол учурда деле менингит болот. Бул көп вирустук оорулар берет. Кызамык канча пайыз учурда ошол менингитке чаап кетет? Бул кызамыкты ошо эмдөө албаган балдар көбүрөөк берет. Эмдөө албаган балдардын көпчүлүгү эле ошол оорулушкан абалга келишет да. Канча проценттигини так айтканга болбойт, бирок көпчүлүк учурда беришет. Анан пневмония көбүрөөк болсо керек, өпкөнүн сезгениши, бул жөтөлгөндүктөн улам. Ушул алгачкы белгилери байкалды, үйдө баягы дене табы көтөрүлүп атат, жөтөлүп атат. Анан апалар кокой ооруп калыптыр деп өзүнүн аптечкасынан дарыларды бере баштайт. Биринчи жардам, эгерде бул грамота туура жардам бере турган болсо, апа кандай жардам бериши керек балага?
эгер бул кызамыктын белгилери пайда болуп баштаганда, биринчи айтпадымбы, сасык тумоодой болуп эле башталат деп, мурд агып, чүчкүрүп, жөтөлүп баштаган учурда эле ар кандай дарыларды бербей, мисалы ата энелер беришет да, антигриппин, анан сиропторду, жөтөлдөн ар кандай сиропторду бере беришет. дене табын түшүргөнгө аракет кылат. Анан парацетамол, ибуфен деген дарыларды берип башташат да, дене табы көтөрүлгөндө. Бул учурда өз алдынча дарылабай, сөзсүз түрдө өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылыш керек. Эгер баланын абалы ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна алып барууга мүмкүнчүлүк болбой калган учурда, негизи үйгө дарыгерди чакырсып, үйдөн көрсөтсө болот. Үй бүлөлүк дарыгерлерге сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Биринчи ушул кызыл белгилери чыкканда деле, мисалы шарт жок болуп калса же кандайдыр бир улам байланыш шарттардан улам дарыгерге кайрылууга мүмкүнчүлүк жок болуп калсачы? Ал убакта мисалы кайсы учурда кечки убакыт болуп калып, ал учурларда бизде тез медициналык жардамды чакырса болот. Апа баягы бул вирустук оору деп эле кандайдыр бир дарыларды берүү туура эмес, Дарыларды туура берген туура эмес. Эми суюктукту, сууну ичирсе болот. Мындай өз алдынча дарыларды бергенге туура эмес болуп калат да. Сөзсүз түрдө дарыгердин кеңеши менен. Өзүнөн өзү эле дарыл айыгып кетиши мүмкүнбү ушул кызамыктан же сөзсүз дарыгердин жардамы ухот керекпи? Кызамык бул ошол жана эле айтып өттүк, эмдөө алган балдар болсо, биринчи мисалы 7 жаштагы бала дейли, ооруп калса, 7 жаштагы бала ошол 2 дозаны алган болсо, 1 жаштагы, 6 жаштагы бул жеңил өтүп кетиши мүмкүн. Бирок ошондой учурда деле сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Азыр эми мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барганга мүмкүнчүлүгү болбой калса, телефон аркылуу деле сүйлөшүп, үйгө чакырып же кеңештерди алса болот да. Өз алдынча дарыларды бергиле деп айта албайм. Ушул баягы кызыл бүртүкчүлөр чыккандан кийинчи бала жакшы боло баштаганда алардан так калып калбайбы? Бул бүртүкчүлөр биринчи ошо бетинде пайда болот дедик, анан денесинде, анан колдорунда, анан уже бала жакшы болуп баштаганда бетиндеги бүртүкчүлөр күрөң сымал болуп, уже өңү өчүп баштайт да, өңү өчүп баштап, биринчи бетинде, анан денесинде, анан колдорунан кетип баштайт ошондой. Булар күрөң тактар болуп, анан 7-10 күндүн ичинде так калтырбай, из калтырбай кетет. Өзү эле кетет. Эгер тырмап, жараткылуу. Эгер тырмап, анан же вот өзүнүн баягы өздүк гигиенаны сактабаган учурда экинчи инфекция, бактериальный инфекция кошулуп кетиши мүмкүн. Бактериялар кошулуп кетсе, анда дагы оорулошуп кетиши мүмкүн да. Кошумча инфекция кошулуп кетсе. Кошумча инфекциялар болгондо бул эмне болушу мүмкүн? Мисалы бактериялар кошулуп кетсе, стрептодермия болуп кетиши мүмкүн да. Анан тырмап ошол тазалыкты сактабаган учурда обязательно бактериялар кошулат. Негизинен стрептодермия, стафилодермия деп коебуз. Ошол инфекциялар кошулуп кетиши мүмкүн. Мисалы ушул кайсы учурда карантин жарыяланат? Негизи бизде Кыргызстанда акыркы жолу качан карантин жарыяланды эле ушул боюнча? Карантин бул мектепте окуган балдар ооруп калса, бала бакчага барган балдар ооруп калган учурда гана, ошол бала барган группага же ошол бала барган класска гана карантин жарыяланат. Мындай массалык түрдө карантин, эгер эпидемия болуп кетсе, ошондо гана карантин болот да. Так мындай учурларда ошол эле убактарда, ошол эле балдардын группасына, классына эле эгер бир бала ооруп келсе, демек жабылышы керек, карантинге. Анан үйдөгү ооруп калган балдардын, байланышта болгон балдарды ошолорду эле 21 күн ичинде байкап, аларды ошо сыртка, башка жактарга чыкканга тыюу салынат да.
21 күндөн кийин адам коопсуз болуп калат. 21 күндүн ичинде оорубаса, анда коопсуз болуп калат. Адам баягы ооругандан кийин деле ооруганга чейинки 5 күн, андан кийинки 2 жума болуп, эми 20 күн болуп калат. Ошол аралыгында ал жугузат башкаларга, андан кийинки учурда баягы жакшы болуп баштагандан кийин жугузбайт. Мен айтып кеттим үстүндө, эми эгер ооруп баштагандан, анан баягы бүдүрчүлөр чыккан, ооруп баштаган күндөрү 3-4 күн, анан бүдүрчүлөр чыккандан 4-5 күнгө чейин жугуштуу болот. Бул баягы оорлошуп кетпеген учурда. Эгер ооругандан баштап, анан бүдүрчүлөр чыккандан кийин оорлошуп, пневмония болуп ошо эме берсе, анда 10 күнгө чейин жугуштуу болот да. Осложненный формада 10 күнгө чейин жугуштуу болот. Ошол кызамыкты деле дарылооду атайын бир протоколдор менен дарылашабы же ар бир баланыкы индивидуалдуу каралабы? Негизи дарылоо жолунда ошол вирус болгондуктанчы, жугуштуу болгондуктан эмнеге көңүл бурулат көбүрөөк? Ооруган баланы абалын карайбыз. Эгер жеңил жана орточо түрүндө болсо, ал баланы биз үйгө калтырып дарыласак болот. Анан оор эмдөө албаган, анан оор түрү менен ооруп аткан балдарды биз сөзсүз түрдө ооруканага жиберебиз. Тез жардам машинасынын жардамы мененчи, өздөрүнүн өздөрүнүн машинасы менен жиберсек болот да. Анан булар үйгө калган балдардын дарылоосу ошол дарыгер сөзсүз түрдө барат. Анан өзү эмени жазып берет, дарылоо. Бул эми вирус именно ошол кызамыктын атайын өзүнүн дарысы жок. Бул симптоматическое лечение деп коебуз да. Ошо дене табы көтөрүлсө, дене табын түшүрүп, анан суюктукту көбүрөөк ичирип, анан витамин Аны беребиз да. Бунун баары дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек, дарыгердин жазуусу боюнча берилет да. Ооруканага жаткан балдар ал жакта абалына карап, оорлошуп кеткен учурда, пневмония өпкөсү сезгенип кеткен учурларда антибиотиктерди алганга да туура келип калат. Алдын алуу бул бир гана гигиенабы же дагы кандай кылып эмдөө, анан гигиена деп айтабызбы же дагы башка жолдору барбы? Бул кызамыктын алдын алуусу эң негизгиси бул эмдөө. Эмдөөдөн башка сактануунун башка жолу жок кызамык оорусунан. Анан ооруп калган, жаңы белгилер пайда болуп калган учурда, ошол оору тарабаш үчүн оорууну башка бөлмөгө бөлүп, изоляция дейбиз да, өзүнчө бөлүп, ошол өздүк гигиенаны сактаганга аракет кылабыз да. Кызамык менен кызылчанын айырмасын бир аз айтып берсеңиз, бул жөнүндө да бизде аз убакыт бар. Эмне айырмасы бар, эмнеден айырмаланат? Кызылча оорусу бул коркунучтуураак болсо керек, оорусуна караганда жеңилирээк өтөт. Бул жерде аябай чоң, дене табы өтө чоң көтөрүлбөйт. 37,5-37 градуска чейин көтөрүлөт. Анан мондай бүдүрчүлөр да этаптуулук бул жакта мүнөздүү эмес. Майда эле бүдүрчүлөр чыгып, бир эле чыгып кетет, сык болуп, бир эле убакта чыгып кетет. Анан бул жерде кызылчанын айырмасы, лимфатикалык бездер көбүрөөк сезгенет, чоңоюп. Анан бул кызылча оорунун эң коркунучтуусу бул боюнда бар аялдарга өтө коркунучтуу да. Айрыкча 1-3 айлыгында ошол кош бойлуу аялдар ооруп калса, бул тубаса ооруларга алып келет да. Баланыбы? Баланын тубаса ооруларга алып келет. Жүрөгү жабыркайт, врожденный пороки сердца деп коебуз. Анан катаракта деп коебуз, врожденная катаракта, тугоухоз, ушундай өтө коркунучтуу тубаса ооруларга алып келет да. Ошондуктан кыздарыбызды ошол
өз убагында эмдөө зарыл да. Анан ошол төрөлгөн бала 18 айга чейин, даже андан көп убакытта жугуштуу болуп эсептелинет. Ал бала вирустарды чыгарып турат айлана чөйрөгө. Бул ошондо баягы адам айым кош бойлуу кезинде ооруп калса кызамык менен, балага берилет дагы ушундай коркунучтуу кесепеттерге алып келет. Анан ал төрөлгөндөн кийин да башкаларга жугуза берет. Төрөлгөндөн кийин ошо 18 ай андан ашык убакыт эле ошо жугуштуу болуп эсептелет. Кызамыкчы кош бойлуу аялдарга жугабы же анда коркунуч болбойбу? Кызамык оорусу да бул дагы кызылча оорусундай эле кош бойлуу аялдарга өтө коркунучтуу. Ошо айрыкча биринчи первый триместр деп коебуз, биринчи 3 айлыгында ооруса, ошондой коркунучтуу мындай тубаса оор тубаса ооруларга алып келет да. Анда кандай коркунучтар болушу мүмкүн түйүлдүк үчүн? Түйүлдүк үчүн ошо мен айтып өттүм, жүрөгүн жабыркатат. Мында дагы анан кызамыкта деле ошо кызылча оорусундай эле ушул тубаса ооруларды алып келет. Жүрөгүн жабыркатып, баш мээни жабыркатат, көз органдарын, кулакты жабыркатат да. Кызылча оорусунун коркунучтуулугу бул балдар үчүнчү, мисалы кош бойлуулар эмес, балдар үчүн эмнеси менен коркунучтуу болот? Кызылча оорусунда деле ошол кызамык оорусундай эле эмдөө албаган учурда оорулашып кетиши мүмкүн. Анда кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Кызылча оорусунда деле ошол көбүрөөк лимфатикалык органдарды жабыркатат. Ошондой эле ошол эле менингит, энцефалит ооруларыны бериши мүмкүн да. Эмнеге мага кызык болуп атат да, экөөнүн вакцинасы бир болгонучу, мисалы ошол эле КПК да, кызылчага анан кызамыкка бир болгону. Бул вакцина биздеги ошо КПК вакцинасы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун текшерүүдөн өткөн ошол эмдөө вакциналар келинет да бизге. Анан ошол балдар үчүн удобствосу да кайра өзүнчө жасап жүрбөй, баарын чогултуп, меньше баягы ошол баланы көп травмировать этпеш үчүн ошондой комбинированный вакцина деп коебуз, ошондой чогултуп баарын бир эмеде жасаган жакшы да. Бул ошол жактарыны балдарга же кайсы жерине жасалат? Бул КПК вакцинасы колуна жасалат. Негизи бүт эле вакциналар 1 жаштан өткөндөн кийин колуна жасайбыз биз. Плечо деп коебуз да, бул жагына жасайбыз. Мисалычы азыркы учурда, мисалы бизди угуп аткан угармандардын арасында албай калгандар бар болсо, кой кайра алайын деп апалар, аталар чечим чыгарса да, эки вакцинанын ортосунда канча убакыт өтүш керек? 1 жаш, анан 6 жашта кетпедиңизби? Эми ала турган болсо, ортосунда канча жылдык убакыт болушу керек? Мисалы бала 1 жашында албай калдыбы, кандайдыр бир себептер менен 1 жашында албай калса, биз балага 2 жашында жасасак, 2-чи дозасын 6 жашында жасай беребиз. Кайра эле 6-сында 6 жашында жасай беребиз. 6 жаштан өтүп кеткен балдарга деле жасалат да, мисалы 6 жаштан албай калгандарга албетте ошол КПК вакцинасы 10 жашка чейинки балдарга жасалат да. 6 жашта албай калган балдар болсо, ошол вакцина КПК вакцинасы менен жасай беребиз. Анан бир вакцина менен экинчи вакцинанын ортосунда ошол 1 айлык эме болуш керек да, интервал болуш керек. 1 ай жетиштүү. Мисалы кызамыкка КПК вакцинаны алып, андан кийин башка ооруга вакцина ала турган болсо, ортосунда ошол интервал 1 ай болуш керек да. Кайсы учурда ушу балдарга вакцинацияга каршы жок албаш керек деген жыйынтыктар болуп калат да? Бул да атайын көрсөткүчтөр болобу ошо? Балдарга эмдөө болбойт деген. Противопоказания деп коебуз, каршы көрсөткөндөр. Булар абсолютный деп коебуз, анан баягы временный противопоказания болот да. Временный противопоказания, мисалы бала курч оорулар менен ооруп атса, мисалы ушул сас тумоо, пневмония, ошондой острый курч оорулар менен ооруп жаткан учурда биз эмдөө жасай албайбыз. Анан баягы абсолютный каршы көрсөтмөлөр алар өтө аз санда. Алар
мисалы анафилактический шок берген, биринчи доза анафилактический шок берген балдар болсо ошолорго кайра жасабайбыз. Андай абсолютный противопоказаниялар өтө аз. Мисалы кандайдыр бир кан оорулары болсо балада, буларчы? Кан оорулар деле толук абсолютный эмеге противопоказанияга кирбейт. Алар деле мисалы остур курч кезинде ошо дарыланып ремиссия болгон убакта жасаганга аракет кылабыз. Мисалы кичинекей кезинде 1 жашында да 6 жашында да кандайдыр бир себептерден албай калса, апа, болочок апа дейличи, анан эне болууга даярданып атса, бул мен ошол кызамык, кызылчага каршы алган эмесмин вакцина, менде жок деп баягы карточкасында болот да бул нерселерчи. Ошондо алып койсо болобу кайра? Албетте, ал учурда биз жана мен айтып өткөндөй ККВ вакцина деп коебуз. Паротит тепкиге каршы компоненти жок. Бойго чейин болуш керек. Ооба, бул ошол кош бойлуулук баштаганга мезгилге чейин сөзсүз түрдө алышы керек. Пландаштырып аткан маалда эле алып. Ошол жана биз айткан ККВ вакцина, паротит компоненти жок, тепки компоненти жок. 10 жаштан өйдөгүлөргө жасайбыз дедик го, ошол эмдөөнү алыш керек. Ошол кызамык менен кызылча, сиз жогоруда коркунучтуу жерлерин айта кетпедиңизби? Эмнеси менен коркунучтуу экен? Кызылчада деле ошол жугуу жолдору кызамыктыкына окшош да, экөө бирдей эле да. Ооба, ал деле аба аркылуу жугат. Аба аркылуу ошол воздушно-капельный путь деп коебуз. Аба аркылуу оорулуу киши айлана чөйрөгө бөлүп чыгарат вирусту. Аны оорубаган кишилер, согук кишилер жутуп алганда оору пайда болот. Идиш аяк кармагандан, бир оюнчук менен ойногондон, ушундай контактный жол мененчи? Бул вирустар көбүнчө аба аркылуу жуккандыктан, аба аркылуу негизи бирок тезирээк жугат, аба аркылуу жугат. Бирок ошондой болгондо да ооруган кишинин идиштерин ал жакта деле вирустар сакталышы мүмкүн. Ошол ооруган кишинин колдонгон буюмдарын баарына бөлгөнгө аракет кылыш керек да өзүнчө. Мисалы баягы кичинекей кезиңде гепатит А түрү менен же болбосо сарык деп коебуз го, ооруп калганда өзүнчө жүз арчы, өзүнчө идиш аягын кылып, өзүнчө изоляция кылып бөлүп, анан бала жакшы болгондон кийин анан баарын кайра дезинфекциялап тазалайт го. Мында деле ошондой болуш керекпи дейм да, ошондой чаралар көрүш керек. Албетте, бул чараларды колдонгон туура болот. Ошол бала жаткан бөлмөнү желдетип, жана нуңдуу тряпка менен арчып, бат-бат желдетип, анан ошо колдонгон буюмдарыны өзүнчө бөлүп койгон туура болот. Бизде кайсынысы көбүрөөк кездешет, кызылчабы же кызамыкпы? Бизде азыркы учурда кызамык оорусу көбүрөөк кездешип атат да, көбүрөөк болуп атат. Эмне себептен бул 6 жылда бир өсүп турат? Бул эмнеге байланыштуу? Бул ар бир ошол вирустарга ошондой мүнөздүү да. Мисалы вирусный гепатит А деп коебуз. Бул оору деле бир ошол 3-4 жылда бир өйдө вирустар баш көтөрөт да, ошондой көтөрөт. Бул кызамык вирусуна деле ошондой мүнөздүү. Демек, быйылкы жылды мүмкүн бул 6 жылда бир кайталануучу вспышка деп коет эмеспизби? Ошондой деп койсо деле болотпу? Ошондой 2015-жылы көп катталган бизде, ошону менен 2023-жылы 8 жыл болуп атат да. Анан эгерде ушул убакта биздин балдар 90% эмдеп алган болсо, бул коркунучсуз. Мынчалык көрсөткүч болмок эмес да. Азыр мисалы Баягы коллективный иммунитет деп ошол көпчүлүк балдар эмдеп алган болсо, бир аз балдар албай калган болсо, ошол коллективный иммунитет ал балдарды да сактап калат да. Эгерде быйыл 1 жашка чыккан балдар мисалы албай койсо, анда 6 жылдан кийин көрсөткүч кайра эле жаман болушу мүмкүн экен. Кайра эле азыркы албаган балдар оорубай жүрүп, ошол кийинки эмеге түшүп келгенде ооруп калышы мүмкүн. Кийинки вспышкада кайрадан эле. Рахмат. Мүмкүн сизде ошо кошумчалары бардыр, кызамык, кызылча боюнча? Кызамык, кызылча боюнча мен ушул эң эле
айта турган нерсем ушул ата энелер, баш тарткан ата энелер жакшы ойлонуп, ошо өздөрүнүн балдарынын келечегин, ден соолугун ойлоп, ошол эмдөө алышса деген эле ошо суранат элем да ата энелерди. Баш тартпагыла, эмдөөүн жасаткыла. Бул эмдөө деген жөн эле чыгып калган эмес. Бул эмдөө вакциналардын баарына биз сүйүнүшүбүз керек. Бул вакциналар жөн эле келип калган эмес. Бул адам ошол медицинанын эң жетишкен ийгилиги деп ойлойм да вакцинаны. Бул мурда ошол вакциналар жок кезде канча балдар ооруп кырылып калышкан да. Ошон үчүн ошондой кайталанбаш үчүн ошол вакцина баарына ошол баарына сүйүнүп, ошону балдарга сүйүнүп эле жасатышыбыз керек да. Жалпысынан ушу кичинекей балага канча жолу вакцина жасалат, эмдөөлөр жасалат? Төрөлгөндөн баштап. Эмдөөлөр төрөтүүндө 2 эмдөө жасайбыз. БЦЖ туберкулезго, кургак учук оорусуна каршы, анан гепатит Б-га каршы деп. Биринчи төрөлгөн 24 сааттын ичинде гепатит Б деп ошол ооруга каршы жасалат. Андан ошо роддомдон чыкканча БЦЖ деп кургак учук оорусуна каршы бир эмдөөлөр жасалат. Бул менимче мында ата энеден дагы сурабайт болуш керек, жөн эле азыр тилекке каршы азыркы учурда ошол роддомдон да ошо эмдөө жасатпай чыккан ата энелер бар да. Бул эң туура эмес деп ойлойм да. Мисалы туберкулезго каршы эмдөө бул туберкулездун эң оор формаларынан, түрлөрүнөн сактайт да. Туберкулезный энцефалит деп коебуз, менингоэнцефалиттен, анан жанагы диссеминированный деп өпкөн эң күчтүү туберкулез кургак учук оорусунан сактайт бул вакциначы. Ошол баш тарткан ата энелер эң туура эмес кадам жасап атышат деп ойлойм да. Анан роддомдон чыккандан кийин бизге 2 айлык жашында, 2 айлык мезгилинде кайра дагы эмдөөлөрдү баштайбыз. Бул эмдөөлөр пента вакцина деп коебуз, 5 ооруга каршы. Бул кептөр, сенек, көк жөтөл оорусуна каршы, ичинде ошондой эле вирусный гепатит Б-га каршы, анан хип деп коебуз, баягы гемофильная палочкага каршы 5 ооруга каршы бир эмеде алышат, бир дозада да. Андан тышкары оозуна тамызабыз, полиэмилит оорусуна каршы шал оорусу деп коебуз. Анан ротавирусный инфекция дейбиз, ошол инфекцияга каршы оозуна тамызабыз. Анан бир бутуна пневмококковая инфекция дегенге, ошол пневмонияны көп берген инфекцияга каршы дагы вакцина жасалат да, ПКВ деп коебуз, пневмококковая инфекцияга каршы. Аны ушул эле вакцинаны кайра 45 күндөн кийин кайталайбыз. Бирок 45 күндөн кийин жанагы ПКВ вакцина дегендин ордуна ИПВ деп коебуз, ошо полиэмилит оорусуна, шал оорусуна каршы инъекционная формасы да. Биз оозуна тамызганбыз биринчисинде, а экинчисинде ошонун оозуна да тамызабыз, экинчисинде кошумча ИПВ деп сол бутуна жасалат. Бул дагы ошо полиэмилиттин шал оорусунун 3 түрүнөн сактайт. Анан кайра 45 күндөн кийин 3-чү дозасын алышат. Анан ошол менен кайра 1 жашында жанагы биздин азыркы эле айтып аткан КПК вакцина менен жана ПКВ вакциналарынын 3-чү дозасын алышат да, пневмококковая инфекцияга каршы. Анан 2 жашында жасайбыз. Азыр дагы былтыркы жылдан баштап ошо ИПВ вакцина экинчи эмдөө менен алынып атпайбы? Анан ошону 9 айында да жасаганга аракет кылып атабыз. Эгер бала өз учурунда алып бүткөн болсо, 2 айында, 3,5 айында, анан 5 айында өз убагында алып бүткөндө, 4 ай өткөндөн кийин 9 айында ошо шал оорусуна каршы ИПВ вакцина деп коебуз, инъекционный полиовирусный вакцина 9 айында да жасайбыз. Бирок кээ бир балдар ошол өз убагында албай калып, ИПВ вакцинанын экинчи дозасына жетишпей калган учурда 1 жаштан ашкандан кийин да жасап коебуз.
Рахмат. Эгерде кандайдыр бир себептерден убагында албай калса, кийин кайрылып алып койсо болот буларды. Чоң рахмат. Албетте. Чоң рахмат. Биздин саатыбыздын соңку мүнөттөрүнөн келип калдык. Карамагыбыз дагы 1 саат соңуна чыгайын деп калды. Анда Асылкан Келдибековна ошол ата-энелерге, аталарга, апаларга, өзүңүздүн ошо педиатр катары көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгер катары кандай кеңештерди берет элеңиз? Мен балдар бул биздин келечегибиз. Бизде мына бул ушул 1-августтан 7-августка чейин бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизип багуу жумалыгын өткөрдүк. Ошондуктан ошо балдардын туура тамактануусу боюнча кеңештерди айтат элем. Бул балдардын туура тамактануусу ошол 6 айга чейинки балдарды жалаң гана эмчек эмизип багып, анан 6 айдан баштап кошумча тамактарды кошуп, эмчек эмизүүнү уланта беребиз. Анан кошумча тамактарды прикормы деп коебуз да, ошолорду туура кошуп, туура тамактандыруу керек. Ошол эң негизги эле фундамент, биздин балдарыбыздын фундаменти ошол алгачкы 2 жашында, анан 5 жашка чейинки туура тамактануу бул балдардын негизги фундаменти болуп эсептелинет да. Ошол балдардын тамактануусуна жакшы көңүл бурушуп, ошол эмдөөлөрдөн баш тартпай, ошо балдарыбыздын келечегин ойлосок дейм. Бул балдарыбыздын келечеги, бул биздин Кыргызстандын келечеги болуп эсептелет. Биздин балдарды туура тамактантып, туура багып, туура өстүрсөк, биздин мамлекетибиз күчтүү болот деп ойлойм да. Ооба, канча деген жаман оорулардан, оорулуу балдардан биз өзүбүздү мындай коргоп кое алабыз. Сизге чоң рахмат, эркижеке ушу келип бергениңиз үчүн. Мен дагы ар бир ата-энеге, ар бир атага, апага кайрылат элем. Ошол бала бул жоопкерчилик, бала бул чоң жоопкерчилик. Бул жөн гана ой байлык, наристе, бул сонун эмес, бул чоң дагы жоопкерчилик. Ошондуктан анын ден соолугуна, тарбиясына, жан дүйнөсүнүн тарбияланганына, ой жүгүртүүсүнүн тарбияланганына, дасторкондогу тамагына, ошонун баарына көңүл буруп, ошо жоопкерчиликтүүлүк менен тарбияласак, мен ишенем Кыргызстандын келечеги кең болот. Ошондуктан сиздерге бул жаракта дагы ошо акылмандуулук каалайт элем. Ал эми сизге болсо Асылкан Келдибековна чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ошо негизи дүйшөмбү күн дарыгерлердин көбү үчүн оор күн. Мен муну жакшы билем. Баарында бул андай мындай планёрка, анан оорулар келет, элдердин баары 2 күн ооруган адамдардын баары дүйшөмбүдө келет, эптеп 1-күнгө чейин чыдайын дегендердин баары. Анан ушундай оор күнгө карабастан жадырап жайнап ушу айтылган мүнөттөн кеч калбай келип бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сонун маек куруп бердиңиз. Ошол кызамык, кызылча жөнүндө өзгөчө кызамык биздин бүгүнкү темабыз болчу. Сонун маалыматтарды айтып бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жана биздин бүгүнкү төрүбүздүн коногу эненин жана баланын ден соолугун коргоо иштери боюнча номер 3-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун орун басары Эркебаева Асылкан Келдибековна болду. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Ар бир бала оорубасын, ар бир бала бактылуу жашоого татыктуу. Ошондуктан балдардын оорубашы үчүн келиңиздер ата-энелер күрөшөлү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар жана бай болуңуздар.